Аты-жөнүмдү айтайынчы, кереги жокпу? Мен Салимбеков Кенжебек, ушул Жаңы Жер айыл аймагында Арка айылынын депутатымын. Бизде Жаңы Жер айыл аймагында 15 миңден ашкан эл бар. Бизде ушул тополоң башталгандан бери элдин жүрөгү ыйлап калды. Чыдабайт бул жерде жашаганычы. Азыр элибиздин bir 70%, 50%'dan ашык элибиз жок ушул жердечи. Бүтүндөй мына болгон ушу эркектер эле калды. Аялдар баары коркуп, бала чакалары коркуп келбей атат. Кел десек дагы келбей атат. Жашайбыз кегиле деп бүт шарттарды айтса да эч ким келбей атат бул жергечи. Биз ушул элибиздин атынан Садыр Нуркожоевич, Канчыбек Кыдышаевич силерден суранабыз. Келип элге ушу жеринде элге түшүндүрүп айтыңыздар. Биз ушул жерде жашайыкпы же көчүп кетелиби? Качангаcha биз ушинтип жашашыбыз керек? Күнүгө снаряд атылат, бирөө паника кылат экен. Элдер күнү кече да ушул жерде жашаган элдер баары көчүп кетти. Биз түнү менен уктубай көчөдө жүрүп атабыз. Күндүз уктуп атат элдерчи бул жердечи. Түнү уйку жок. Бар жок жарык светтер күйгөн, бирок эл ушул жерде жашабай атат. Элдер түнү айтыңыздар, чынбы? Туура. Күндүзү мына жерде күндүзү уктап, түнү менен көчөдө элдер жүрөгү зырылдап калган. Бизге тез арада келип ушу границаны чечип бериңиздер. Биздин оюбуз билбейм, эми качангаcha чечилет? Бу делимитация, демаркация качан бүтөт? Суранабыз биз. Ушул жерге келиңиздер, элге түшүндүрүп айтыңыздар. Же болбосо бул тажиктерде менин оюмча бучу экономический кризис болуп атат. Бүт нерсе кымбат булардачы. Ушул границаны жабылгандан бери бу тажиктер бизге кол салып баштады. Бизде бул Лейлек айылы Жаңы Жерде буга чейин уруш болгон эмес. Дайыма граница жер талашып, баткен тарапта жер талашкан. Бизде жер талаша турган биздин границабыз, айылыбыз турат, жерибиз такталган. Бул жерде талаш жер жок биздечи. Туурабы? Туура. Бизде талаш тартыш жок. Бизге келиңиздер да кандай көбөй? Мындан ары не кылабыз биз? Ушуну чечип бериңиздер, келип айтыңыздар.